Кава Жоо жүрөк аталышындагы бул китеп белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиевдин калемине таандык. Ажал аны бул киноромандын бет ачарын өткөрүүгө ыраа көрбөдү. Басылмадан чыккандан 2 жума өткөн соң ооруканага түшүп дүйнө салган. Биринчи китеби Кожомкулдун атасы Каба жөнүндө болмок, экинчиси Кожомкулдун өзү жөнүндө болмок. Бирок тилекке каршы ал Кожомкул жөнүндө жазганы жетишпей калды. Болот Шамшиевке Кава уулу Кожомкул тууралуу киносценарий жазып берүүнү балбандын чөбөрөсү өтүнгөн. Сунуштуу кабыл алып, бул эмгектин үстүндө күнү түнү иштеген. Кыргыздын баатырлыгы, балбандык касиети, анын каада салты, нарк насили бүтүндөй камтылган. Эгер бул кино Кудай буйруп мамлекет тарабынан колдоого алынып, тартылып кала турган болсо, бул дүйнөлүк кино болот деп ишенем. Болот Шамшиев кыргыз кино кереметинин жаратуучуларынын бири. Анын чыгармачылыгы Чыңгыз Айтматов менен байланышта. Залкары жазуучунун Ак кеме, Эрте келген турналар, Фудзиямадагы Кадыртүн чыгармаларын тасмага түшүргөн. Болот Шамшиевдин режиссердук таланты улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары аркылуу толук ачылып, ал 20-кылымдын кино классиктеринин бири болуп калды. Болот агабыз кыргыз тарыхын, айрыкча Манас эпосун терең изилдөө үчүн олуттуу иштерди аткарды. Манас эпосу жөн гана эпикалык чыгарма эмес. Биздин дүйнө таанымыбыздын уңгусу, ыйык феноменибиз деп көп айтар эле. Өзгөчөлүгү бул съемочный аянтка келип кино тартканы келгендек, мунун кино биягында даяр болчу да. Жөн эле тартуу эле калганда, жанакы орустардын бир изречениясы бар го сөзү. Фильм готов, осталось только снять. Мына ошондой болчу да. Бүт майда мелочка чейин баарын ойлоп, бияка тартып, монтаж кылып, музыканы жазып, даярдап коюп, анан кийин съемкага келчү да. Болот Шамшиев кыргыз киносу менен эле чектелбестен казак драматург классиктеринин чыгармаларын экрандаштырган. Көчмөн элдердин каада салтына кызыгып, 1996 жылы Көкбөрү оюнунун эрежелерин иштеп чыккан. Жооптуу кызматтарды да аркалаган. 1989-95 жылдары Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин, андан кийин Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Андан соң туризм жана спорт мамлекеттик агенттигин жетектеп, 2000-2002 жылдары Кыргызстандын Бириккен Араб Эмирлигиндеги консулу болгон. Көзү тирүү болсо бүгүн 80 жашын белгилемек. Бирок анын экинчи өмүрү уланууда. Кайталангыс эмгектери элдин эсинде кала берет. Жазгүл Сейдахматова, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.